Keyingi söz Matkеримов Айбек Тураталиевичке берилет. Оразбек Кадырбекович, жолдош эшикиңиздер жооп бересиздер. Мынакей азыр эми сиздерде мыйзам боюнча жанакы ошондой корпоративдерди уюштуруучулар эгер төрөй албай кала турган болсо жоопкерчиликке тартылып атат. Туурабы? Жана Ихсан боюнча канчалаган элдерибиз азыр мына көчөлөп жүрүшөт да. Ошол Ихсан корпоративине алдангандар башында келип бизге кайрылып, ушуну жоопкерчиликке тартып бергилечи деп айрылды эле. Азыр келип эми кайра чыгарып бергилечи деп атат. Анткени аларды жөн эле камап кое турган болсо, алар ошол жаза аткарып эле эч кандай акча төлөнбөй калып кетет экен дейт. Бул жагы кандай болот? Эгер алар ошентип жазага тартылып, кылмыш жоопкерчилигине тартылып, өзүнүн жанакы отура турган болсо, камалса, анда ал элдердин каражаттарын ким төлөп берет анда? Ал жагы кандай болот? Ошол боюнча түшүндүрмө берип койсоңуздар. Эми бул боюнча аны соттолот же камалат деп биз азыр айта албайбыз. Кылмыш иштери козголгон, жарым иши тергөөдө. Ал эми анын кандай жаза белгилөөнү только сот аныктайт. Ал жагын сот чечет. Ал эми силер жана айтылып аткан суммалар туура кээ бир сумма акчаларга арест салынган, ал акчалардын да тагдырын сот тарабынан чечилип, ошо жабырлануучуларга өзү бөлүп берет. Үмүткан Нургазина, рахмат. Бирок ошону азыр мына мыйзам келип атпайбы? Эгер соттор дагы мыйзамга баш ийет да, туурабы? Же соттордун өзүнүн мыйзамы барбы? Ошонун мыйзам боюнча мына мыйзам демилгеч катары сиздерден сурап атпаймынбы? Кандай чаралар көрүлгөн? Эгер ал камалып кете турган болсо, сот өкүмдү чыгарды. Ушундай кылмыш жасаган, элди алдаган, камалсын деп туруп 10 жылга мөөнөт менен киргизип койду. Элди ким төлөп берет? Ошонун мыйзамдуулук жагы барбы? Айбек Тураталиевич, туура айттыңыз. Биз мыйзамга киргиздик. Эгер башкаруу органынын жетекчисинин же башкаруу орган мүчөлөрүнүн аракетинен же аракетсиздигинен чыгымдар жана же кооперативке жарандарга зыян келтирсе, ал өзү ордун толтуруп толуктайт депчи. Канчалык деңгээлде болгонун тергөө аныктап, баа берүүнү сот ишке ашырат. Чыгымды канча убакыттын ичинде төлөп бериш керек? Же алар өмүр бою мен төлөп берем деп жүрө береби? Азыр ошондой болуп атпайбы? Мынакей биздин канчалаган жарандарыбыз чет өлкөдө иштеп, ошол үмүт менен акчаларын которуп, мына үй бүттү деп туруп келгенден кийин эчтекеси жок, азыр же үйдө жок, же башка жакта жок жүргөн жарандарыбыз кандай болот? Биз ошентип жүрө беребизби? Төлөп берет деп коюп, убакытты сөзүп, ошончо анык жазылбайсыңарбы? Вот мынакей мындай мөөнөттө мындай болуш керек деп. Анык жазылды. 12 айлык мөөнөт бүткөндө финансылык жыл. Мурда 3 айдын ичинде эсеп кысаптар жүргүзүш керек эле. Азыр биз эми бухгалтериядагы заманга жараша өнүктү да, биз аны 1 айга кыскарттык. Демек, жыл аяктагандан кийин 1 айдын ичинде финансылык эсептерин чыгарып, карызкорлор жана милдеттенмелерди кооператив өзү жабыш керек. Мыйзам боюнча. Анан мынакей дагы элибиз айтып жүрөт. Октябрь Жолдошбек, ушундай мыйзам бузуулардын чыныгы элибиздин жанакы какшатып чөнтөгүн алдагандарга бир мөөнөт барбы тергөөнүн? Анткени мына баары эле тергөө башталганда жатып алат экен барып больницага. Азыркы 1-2 корпоративдин иштери ошондой болуп атыптыр. Созулуп мына 12 ай мөөнөт эмес, Ихсанды биз келгенибизге 3-жыл кетип атат. Ошондон бери эле жүрөт. Оразбек Кадырбекович. 12 ай эмес, 2 жолу 12 ай өтүп атат. Кандай болот булар? Бул кооперативдеги 12 ай мөөнөт ар бир кооперативге. Ал эми жана Ихсандын жетекчиси боюнча эми тергөө иштери болуп атат. Аны бул менин коллегаларым айтты, эми сот бир гана сот баа бере алат да, Айбек Тураталиевич. Рахмат. Эми просто элибиз жөндөн эле кайра эле алданып келе жатат да. Андан башка дагы мына кээ бир кооперативдер ушундай үй куруучулар. Баары эле эмес, кээ биркилери. Ушундай төлөп мына 3 жылга, 4 жылга, 2 жылга рассрочка берип атпайбы? Ошолордун төлөп келип, үй уже башталып электе, эми каталабаны казылып атканда төлөп келе жатып, эми ар кандай ситуация болот экен да. Акыркы айлары калганда 1-2 ай төлөбөй калгандарды үй бүтүп калгандан кийин уже берилбейт, келишимди буздуң деп туруп чыгарып коюп атыптыр. Булар кандай болот? Шуга дагы бир мындай каралганбы? Анткени мына көп адамдар кайрылып атат. Мына мен 3 жылдан бери төлөп келет элем, мына пандемияга байланыштуу. Андан кийин кээ биркилердин кичине иштери, миграцияда жүргөн элдерибиздин кичине иштери жүрүшпөй калганда, 1-2 ай төлөй албай калганда уже бүтүп калган завершающий стадиядагыларга бербей коет экен. Сен буздуң деп туруп алып коюп атыптыр. Эми мына жаңы башталып атат, кийинки үйдөн берем деп. Бул жагы дагы каралганбы бир? Айбек Тураталиевич, бул
чарбалык шериктештиктер жана коомдор жөнүндө мыйзам боюнча бул баягы договор долевое строительство боюнча булар жоопкерчилик чектелген коомдор куруп аткандар. Алар кооперативтерге кирбейт. Ал эми турак жай кодексинин талаптарына ылайык ошол үлүштүк курулушка катышуучулар келишимдерин нотариус аркылуу өткөзөт дагы. Бул бир тараптуу бир компания өзүнчө бузуп кое албайт. Ошол милдеттенмелер менен алар жооп беришет. Рахмат.